Жалал Абад шаарынын 146 жылдыгына карата гала концерт өттү. Ага өлкө башчысы Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган жетекчилер жана шаар тургундары катышты. Майрамдык иш-чаранын башында Жалал Абад шаарынын түптөлүшү жана Мырзакул болуштун убагындагы учурлар, Барпы акын Тукулбай Тайгараев, Түмөнбай Байзаков жана Бекмамат Осмоновдор тууралуу сахналаштырылган көрүнүштөр көрсөтүлдү. Siz Mırзакул болушсузбу? Begin. Biz Кашкардан келаткан келбенчилер элек. Мүлкүбүздүн жарымын Капчыгайдан тонотуп жибердик. Мен сиздин элиңиз үчүн жасап жаткан эмгегиңизди өтө жогору баалайм. Сизге ишенем жана сизди сыйлайм. Рахмат, улугум. Мага темир жол куруунун адиси кошуп бериңиз. Көкөрткө чейинки жолду өз каражатым менен бүтүрөм. Биздин башкы көйгөйүбүз нукура каада салып, нарк нусканы унутуп баратканыбызда. Ekonomikаны оңдоого болот. Жан дүйнө бөксөсүн толтуруу кыйын иш. Мааракелик иш-чарада сөз сүйлөп жатып, өлкө башчысы ата-бабалар мекенди кан жаны менен коргоп, күрөшүп жүрүп урпактарга калтырганын эсте сактоону, тарыхты урматтоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Андан соң президент спортчулар Нурадин Рустамбек уулуна жана Амантур Исмаиловго батирлердин ачкычтарын тапшырды. Дээрлик 1,5 миллиондук тарыхты артка таштаган мезгилде кала өсүп, өнүгүүнүн жана чоң өзгөрүүлөрдүн жолунда келе жатат десек жаңылышпайбыз. Жалал Абад шаарынын калыптануусунда, өнүгүүсүндө жогоруда аттар аталган бабалардын жолун булаган, мына ушул өрөөндөн чыккан эл башкаруучулардын, коомдук ишмерлердин, залкар инсандардын салымы чоң болгон. Араңыздарда алардын көзүн көрүп, сөзүн эшитип, ишине күбө болгондорубуздар дагы отурасыздар. Исмаилов Амантур Туратбекович, грек-рим күрөшү боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери, дүйнө чемпионатынын коло медалдын жеңүүчүсү. Гала концертте кыргызстандык белгилүү жылдыздар жана Өзбекстандан чакырылган Мухаммедзио коштоп кала тургундарын шаар күнү менен куттукташты. Жалал Абад тарап өзгөчө кулпуруп кеттир айланайын. Мен кече Оштон кечке маал келдим. Мына шаар өзгөрүп жаттыр. Бул өнүгөбүз деген элдин эмгеги жана берсин. Ошол биримдикке бара жаткан ырыскысы аша берсин. Качан гана эл бир муштумдай түйүлүп, мыктысын ээрчигенде, биликтүүсүн билгиликтерин тыңшаганда, ошондо биз дагы көтөрүлөбүз. Жалал Абад аhlini 146 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bayraminglar muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa hali kelamiz, yana nasib bo'lsa inshaalloh konsertlar qilamiz. Yaxshiliklarda ko'rishaylik. O'zbekistondan salom keltirdim sizlarga. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундарын майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар келген сайын мен туулуп өскөн жерим Жалал Абад, анын ичинде көк жаңактык болом. Анан Жалал Абадка келген сайын мен жаштыгым, балалыгым, окуган окуучулук күндөрдү эстеп аябай кубанам. Мына акыркы убакта келген сайын көчөлөрдүн оңдолгону аябай мыкты деңгээлде көтөрүлүп атканы мен үчүн аябай чоң сыймык. Мен кайсы жерде болбойн, мен Жалал Абадтыкмын деп сыймыктануу менен айтканга мындай бир чоң шарт түзүлүп атат да. Андыктан мен бүгүнкү Жалал Абад шаарыбыздын 146 жылдыгы менен чын ниетимден куттуктайм. Biz ошо Жалал Абад шаарынын тургуну болобуз.
менен келдик эле азыр. Байрамдык мана өтө жакшы. Баарыбыз президентибизге чоң рахмат айтабыз. Ата-энеме салам жолдойм. Баарына бир туугандарыбызга баарыбыз аман болойлу, мекенибиз тынччылык болсун, бакчылык, барчылык, токчулук болсун. Жалабат шаарынын тургундарына ушу бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Иштерине ийгилик, ден соолук, баардык жакшы нерселерди каалайм. Заманыбыз тынч болсун, асманыбыздай бийик болсун. Эске сала кетсек, 26 октябрда Жалал-Абад шаарынын 146 жылдыгы белгиленип, өлкө башчысынын катышуусунда бир топ салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлдү. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.